Рахмат, Асен Сажбековна. Бұл баштынан эле шоу экени бизге маалым болгон. Бұл кандайдыр бир күчтөрдүн саясий оппоненттеринен өч алуу, каралоо негизинде ойлонуп табылганы баштан маалым болгон. Себеби документтер так болгон эмес. Бұл жөнүндө бирөөлөрдү чакыртып эле каралоо ойлоп табылган нерсе. Идрис Анарбекович, биз сизди профессионал катары тааныйбыз. Сиз тажрыйбалуу адисиз, биз сизди туура тандадык, ишиңизди жашап барасыз. Мына кече Азаттыкта мурунку төрага Сегизбаев кайра маек берди, документ келген УКМКнын кызматтарына жалган айтып атат деп. Бул кандай түшүнсө болот? Бул жерде иш жүргүзгөндө сиз айттыңыз, кагаз келген эмес, катталган эмес деп. Ал өзүн иштегенби? Жагын өзүнүн иш жүргүзүп болгон же кандай түшүнүш болуп калды элге дагы? Оюңузду айтып койсоңуз. Урматтуу Эмил Токтогонович, биз кызматтык иликтөө жүргүзгөндө экс төрага, УКМКнын төрагасы Сегизбаев түшүнүк жазып берген. Бул ыкчам булактардан алынган маалымат болчу деп. Бирок аны документтерди биз таба алган жокпуз, далилдей алган жокпуз. Мыйзам чегинде каяктан чыккан белгисиз болуп атат. Мен биле албайм Азаттык эмне деп айтканын, бирок биз таба алган жокпуз документтерди. Өзү деле айтып атат, расмий келген эмес деп. Ошол эле маалда башкы прокуратурага берилген деп атат. Мына болгон материалдын баары. Башка материал жок. Мына сиз улуу трибунадан айтып бердиңиз, Мустаканов барганы далилсиз, негизсиз, биз ишенебиз. Бирок ушул Абдул Сегизбаев ушу кызмат келгенде мурдагы пенсияга чыккан сиздердин кызмат келгениңиздер, генералдар ушундай аябай ыйлап айтышты эле да, журналист келди көчөдөн, бул эми баардын тагалап жок кылат деп. Ошолун айткандар дал келди. Ушул менен сиздердин УКМКнын аброюна өтө шек келип атат. Өтө шек келди. Сиздер иш козгоп, уну аягына чыкпасаңыздар, элдер ишенбей калды сиздерге. Бул жерде кандай иш жүргүзүлөт? Катталбаса, өз чөтөнүнө салып, сейфине салып алып эле президентке көргөзмөйт деп, мына мен далилдеп, документ бул деген кыйкырып келип, улуу трибунадан чыккан бул көчөдө жүргөн кишинин сөзү эмес да. Бул өзүңүздөрдүн УКМКга аброюңузда аябай шек келди. Бунун түбүнө чыгып, иш козгосуп, же комиссия кылып аягына чыкпасаңыз, сизге да элдин ишеними мындай тая баштайт. Рахмат. Буга көзөмөл орган албетте баа берет, юридикалык жыйынтыгын айтабыз. Бул жерде эч кандай секреттик жок. Элдин баарын айткансыздар. 22% доля кетип калган, 8-7. 10 секунд кошуп бергиле. Илим Карапбеков, сиз абдан аябай маанилүү деп элге жарыялап көргөнсүз да, бир ай менимче кайталап. Ушуну далилденди калп экен. Ушуну кайталап көрө аласызбы? Бул жалган экен, кечирип койгула деп. Эмил Токтогонович, биз мыйзам боюнча расмий мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары эмне маалыматты берсе, биз ошол эркине чагылдырууга милдеттүүбүз. Расмий булактардан бүгүн мындай маалыматты берсе, биз ушундай чагылдырабыз. Эртеси күнү башкача маалыматты берсе, биз башкача чагылдырабыз. Өткөндө Атамекенин фракциясында ушул маалыматтар жарыкка чыкты, биз ошондой кылып бердик. Мына бүгүн бул жерде түз эфирден болуп атат, муну тартып атабыз, кечинде жаңылыктардан ушундай кылып эле беребиз. Биз ошондой эле деңгээлде эч нерсесин азайтпай, кеспестен эле берип атабыз, ошондой эле беребиз.